Жылдыстан YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрүнө салам айтабыз. Бул эң алгач долбоору. Сиздер менен мен Аслай Бекова болмокчумун. Бүгүнкү биздин коногубуз жашоосундагы эң алгачкы кадамдары менен бөлүшүп маектешүүгө Кыргыз Республикасынын эл артисти, ошол эле учурда Коомдук телерадио корпорациясынын жогорку категориядагы диктору, баардыгыбыз көрүп билип жүргөн Арноо концерттин гүлү, жүзү Гүлшан Молдоева. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Рахмат. Келип убактыңызды бөлгөнүңүзгө терең ыраазычылык билдиребиз. Келиңиз биринчи алгач биздин көрүүчүлөр менен саламдашып алсаңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мен ушинтип сиздер менен эфир аркылуу мына 46-жыл саламдашып келе жатам. Дагы бир жолу кутман күнүңүздөр менен менин ардактуу көрүүчүлөрүм. Алгач биз сиздин жашооңуздагы алгачкы көз ирмемдер тууралуу сөз кылабыз. Андан соң кенен маек өтөбүз. Менин эң алгачкы эле суроом азыр оюңузда эмне турат? Азыр оюмда келгенде сурабадымбы, эмне жөнүндө сөз болот деп, анан эң алгачкылар жөнүндө деп айттың да. Ошол эң алгачкыларды азыр аябай катуу эстеп аткан учурум азырчы. Эң алгачкы кадам. Эң сонун, Бул биринчи кадамдан башталат турбайбы бардык нерсе. Ошондуктан ар качан баягы Нарык Насириевич дагы бизге аябай жогору турат эмеспи? Ошондуктан балдардын шоусун кескенде дагы алгачкы кадам мына аябай жакшы баталарыбызды берип, тилектерибизди арнап, анан кийин шоу кестет эмеспи? Ошол сыңары сен азыр алгачкы десең, ошо алгачкы кадамдарды көз алдыма бир элестетип койдум. Алгачкы суроо мындай болсун. Бардыгыбыз кыз кезибизде жалтыраган көйнөктөргө абдан кызыкчубуз. Ооба. Сиздин эң алгачкы жалтыраган көйнөгүңүз? Ооба. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Эң алгачкы көйнөк, эң алгачкы кубаныч бул баарынан жогору турат экен. Ооба. Менин ушу мамам, апакебиз абдан ишмекер эле да. Абдан ишмекер кыз. Анан ал кезде азыркыдай тигил жалтыракталсам, бул жалтыракталсам, бул укмуш барпыраган көйнөктү кийсем деген кыял бизде жок болчу. Себеби ал кезде эмне издесек дагы эч качан оюбуздагы тапчу эмеспиз. Жок да, ал кезде биздин убакта 60-жылдар, 1960-жылдары ал кезде абдан өлкө абдан эле баягы көтөрүлө албай, чөгүп турган учур болчу да. Көп нерсе жок. Дефицит деп коет эмеспизби? Такыр таңсык товарлар бардыгы эле. Ага жетүү деген оңой эмес болчу. Ошондуктан бирок биздин ата-энебиздин колунда бардар. Аябай турмуш шартыбыз жакшы эле. Ошол себептүү биздин баягы элден кем калбасын деп ата-энебиз абдан далалап турчу. Ошол мал жанды отурар элек. Анан ошол сүт өткөрүп, жумурткаларды өткөрүп, андан сырткары май өткөрсөк, ошондо бир книжка, gerçi өзүнчө бир паевый книжкаларды, пай. Ошол паевый книжкалар болор эле да, малашабыздынчы. Ошол эмне жакшы товар, таңсык товар келсе, ошол пай менен берилчү. Анан кийин ошол апабыз абдан ишмекер эле деп атпайбынбы? Жакшы баягы материалдардан алып, кездемеден алып туруп, анан кийин бизге бир сонуңгу көйнөктөр тигип берчү. Көйнөк эле эмес, андан башка баягы ал кезде бардык кийимдер таңсык деп атпайбызбы? Деги эле бардыгын ошо колго тигип, татнака кылып бизди мектепке жүрөтчү да. Анан эң алгач эле биз баягы бала бакчага бардык да. Бала бакча. Менден улуу 4 эжем бар. 4-өөсү болсо 3-2 баягы мектепте окушат, анан эжем экөөбүз баягы садикке барабыз, бала бакчага. Бала бакчага барып, ошол жерде дагы өзүбүздүн баягы
апабыз тигип берген көйнөктөрүбүзгө мактанып ары бери баягы тегеренип дегендей бир кубанычыбыз койнубузга батпай бир башкача бир учур болот экен. Ошол учурларчы жаңы көйнөктү илип коюп аны кайра карап түн бир окундуда тура калып барып турабы турбайбы деп аны карап анан кийин качан кийем ушуну качан ушу кийип барып басып көчөгө деген балалык бир сонун баягы сезимдер болот экен да. Ошол сезимдерди эч качан унутпасак керек. Эненин экинчи милдети кызына тамак үйрөтүү болот эмеспи? Эң алгачкы үйрөнгөн тамагыңыз, ата энеңизге жасап берген тамагыңыз? Ошол апабыздын бизге жасап берген тамагыбы? Эми эң алгач биз бала кезде кандай тамактарды жасап, кандай баягы өтө деле эсимде жок. Бирок деген мамамдын дагы ошол өзгөчөлүгү, ошол тамак ашка дагы абдан мындай өзгөчө маани берчү да. Тамак ашка. Ошо балдардын жанагы ошондо эле биз орус айыл менен орустар менен бирге туруп калышканда, мамамдар Ананьевадан болчу. Ошол Ананьевалыктар аябай өздөрүнчө баягы орустардын айылы, орустар осо витаминдүү тамак жеш керек, балдарга витамин бериш керек деген нерсе мамамда ошо жашачу да. Анан ошол себептүү бизге ошо түрлөп тамак жасаганды ошондо эле бир өзгөчөлөнтүп жасап берип, анан кийин баягы бизди карап, бизди бакканы унутулбайт сөзсүз. Себеби деген баягы кыргыз айылда туруп калдык, андан кийин ошо мамаша баягы Темир айылында туруп калды. Темир айылында эми ал жерде дагы ошол жер жемиштерге өтө маани берилчү. Ошо биз бала кез ошо витаминдерге аябай витаминдерге таңсык болуп ошо эңсеп турган маал болот да. Ошол кезде бизде деген баягы алмаларды, анан кийин баягы помидор, бадыраңдарды, сабиздерди өстүрүп, анан ошолорду бизди өзүбүздү өстүрүп, өзүбүздү ототтуруп, өзүбүздү сугартырып, анан өзүбүздү мындай түрлүү тамактар жасап берсе, анан ошо мамам муну өстүрсөк бизге моундай дагымдуу тамак жасап берет, муну өстүрсөк муну жейбиз деп, ошол кенедейибизден эле бизди ошол нерсеге үйрөткөн да. Анан өзгөчө мамабыздын жасаган ошо орус айылында турганда эмне борщ деген, борщ аябай бизге бир өзгөчө тамак болуп көрүнчү да. Андан сырткары эми кыргыздар эмне жей беребиз да, камыр тамакты жей беребиз, баягы беш бармакты жей беребиз, чучук казы картаны жей беребиз да. Бирок ошо мындай европейская кухня деп коет эмеспизби? Ошол жагына көбүрөөк маани берчү ушул биздин апабыз. Анан ошол жерде салаттардын түрлөрүн жасап бере калып, бизге бир башкача сезилчү, чын эле бир даам, ошол кездеги билбейм, өсүмдүктөрдүн деле, конфеттердин деле, анан кийин ошол жер жемиштердин деле даамдары бир өзгөчө болчу. Ошол даамдар бүгүнкү күнгө чейин бир оозумдан кетпейт да. Бир сонун учур экен ошол. Өзүңүз кайсы тамакты биринчи үйрөндүңүз? Өзүм эми ошол апабыз жасаган тамактардын баарын эле биз аралашып жүрүп эле чогуу жасап, чогуу мен алгачкы муну жасадым, алгачкы тигини жасадым деп айта албайм, себеби бардык эле тамактарды ошол апабыз менен чогуу жасап, чогуу даярдап, чогуу анан эң айтып калчу, жумушка кетип калышат алар. Жумушка кетип калганда мен өзүңөр жасап жегиле, өзүңөр минткиле деп, анан баягы жумуртка менен эмени кошуп алып, ошол такыр эсимден кетпейт да, же бышыра албай, аябай кыйналып, анан кийин бир жумурткага сүт кошуп, эме омлет жасайм деп ойлосом керек да. Анан эметип алып, анан тиги көмөчтөрүм жабышып, күйүп, анан кийин мамам келатса ушуну кантип көргөзөм, мамама кантип ушуну деген мен жасадым деп айтам деп, ошону жашырып баягы итке бергенче шашып иттерге ушундай бир кыжалат болгон эмесмин да. Бирок мен момундай эң сонун тамак жасап бердим деп баягы кийинчерээк эле айтпасак, анан ошо кенедей кезинде мен мындай эме именно ошол тамакты жасап ушуну мен бердим деп, азыр эми кичинекебизде андай баарыбыз эжелерибиз көбүнчө тамакка ошолор маани берчү, ошолор карачу тамакты. Ушундай Биз студент болгон чакты биздин максаттарыбыз өзгөрүп турат эмеспи? Эң алгачкы сиздин максаттарыңыз кандай болду? Ошо мектепте окуп жүргөндө мен абдан өзү ушул негизи эле өздүк көркөм чыгармачылык кружокторуна абдан жакын болуп чоңойдум.
мектепте кандай ыр-хор кружок уюштурулуп ошол комузчулар, оз комузчуларыбыз да бар болчу. Ошол кружокторго мен тиле жан диримди коюп барып берип, анан ошол комузда ойноп, анан ал кезде ырдап да койчумун дегендей. Андан сырткары эмнегедир ошол кезде эле алып баруучулукту өзүмдөн өзүм эле мен өзүмө алып алгам да. Баягы 2 мектеп бизде Темир айылында номер 1, номер 2 мектеп болчу, анан кийин майрамдык салтанаттарда 2 мектеп беттешүүбүз. Анан ошол номер 2 Кашат орто мектебинен артта калбашыбыз керек деген бизде аябай бир намыс болчу да. Анан күндүр түндөр ошону даярдачубыз. Анан папашабыз айтып калар эле, мектепте эмне түнөбөй табы бул Гүлшат, эмне кылып эле жүрөт бул мектепте деп анан баягы комузумду көтөрүп анан чарчап аябай сонун баягы эмоцияларымды айтып келем да, момунтип даярдадык, момунтип комуз черттик, момунтип ырдадык, момунтип деген бийлеген атабыз. Анан момунтип деген мен чыгып алып айткан атам деп тимеле ошо кубанычың да, бул сонун кубаныч да. Ошентип айтып келсем, ошол папашабыз раматтылык болгор башымдан сылап, айнам ушул баламдан бирдеме чыгат дегендей болуп, мындай баягы эмесине кучагына кысып, бетимен өп ушинтип койсо, ош бетер баягы кубанып, сүйүнүп, менден ооба бирдеме чыгат экен депчи. Кандай аракет, кандай далалаттарды кылдым десең, ушунчалык бир сонун учур да. Эң алгачкы жоопкерчиликтүү чечимиңиз тууралуу айтсаңыз. Эң алгачкы жоопкерчиликтүү чечим бул ушул мен институтка өтүшүм керек, институтка барышым керек. Институттан мен ал кезде бул республикабызда 9 эле институт бар болчу. Ошол 9 институттун ичинде Кыргызстандагы эң Маяковский атындагы Кыргыз кыз келиндер педагогикалык институту болор эле. Ошол институттун музыкалык факультетине кирем деп эле ошо өзүмө максат кылып койгом. Ошол максатымды мен чечкиндүү түрдө ушул кадамды атташым керек деген бир жоопкерчилик бул мойнумда турду. Ошого мен аябай катуу даярдангам. Ал жерге эмне кылыш керек экен, кайсы сабактан экзамен берет экен, эмне деген баягы факультет болду экен деген анан изилдеп чыгып, анан биздин айылдан бирөө бир эже бар, ошол жакта сабак берет десе, ошол папаша менен мамашаны ошого алып баргылачы, мен көргөзгүлөчү, мен ошолор сүйлөшүп, эмне кылышым керек экен, кандай даярдык менен барышым керек экен, мен ошону билишим керек. Азыркыдай интернет жок, азыркыдай газета, журналдарга көп чыкпайт ал нерсе. 9 институт бар экенин билебиз, бирок факультеттерин деле мындай сыртынан билебиз, бирок именно кандай даярдык менен барыш керекти билбейбиз да. Ошондуктан ошол эженин үйүнө барып, анан ал эжеден сурап, кандай кылыш керек. Анан ал эже көп мындай катуу талаптарды айтып, катуу мындай экзамен момундай болот, өтө катаал болот, татаал болот, конкурс деген болот, ал жерде конкурстан дагы өтүш керек деп аябай бизге ара мен келип алып эле шалдырап эле калдым да, мунун баарына мен кантип жетишем, мунун баарын жасай аламбы депчи. Анан бирок деген өзүмдө бир аябай ички бир сезимим, өтөсүң, баягы бул конкурстарды жеңесиң деген нерсе баары бир болот экен. Мен жеңемин, мен деген ошол институттага киремин, өтөмүн деп. Ошо 1-жыл тапшырганда эле Кудай жылгап ошол институттун ошо музыкалык факультетине өтүп кеттим. Менин эң алгачкы, эң сонун чечимим ошол болгон. Назикжан болгондон кийин мектеп кезиңизде сизге келген алгачкы сүйгаттар тууралуу айтып бериңизчи. Мектептеги алгачкы сүй. Эми балалык сезим деген бул аябай эле бир өзгөчө орунда турат турбайбы? Эми мектепте деле мен ушул тиги бала менен сүйлөшөт экен, бул бала менен сүйлөшөт экен, анан кийин ошондон кат алышат экен, кат жазышат экен деп мен ушул балалык ошол мектепте окуп жүргөндө мындай сүйүү сезимин сезген жокмун. Мындай чын-чынына келгендечи. Биздин эми кыздардын арасынан деле көп деле андай болгон жок. Себеби деген бизде аябай ата-энебиз, анан мугалимдер аябай катуу тарбия, башкача тарбия. Ошо рамкага да салышчу. Бирок эми ошол деле бир четинен туура экен деп коем да. Себеби деген биз ал сүйүп калып бирөөнү, анан жүрөгүбүз ооруп, анан ал бала мени карайбы, ал бала мени карабай коебу, же болбосо ага кантип жагынам деген нерсе болгон жок да. Ал биз болсок көбүнесе эле ошол сабакка басым кылчу экенбиз.
ошо биздин баскан турганыбыз, анан кийин жасаганыбыз, ошо мектептин коомдук иштерине катышабыз. Мен аябай ошо жакшы окуп таалим тарбия алуу үй бүлөдө чоңойгонубузга байланыштуу мени кыздар советинин председатели кылып коюшкан. Анан ошол мектепте кыздар советинин председатели болгондон кийин анын баарына мен дагы отурушка барбайсыңар, майрамдарда деген майрамдап аркы берки жанагы жаман жолго түшпөйсүңөр деген бизге мугалимдер айтат да, ушулардын баарын карашыбыз керек, ушулардын баардыгына деген көз салышыбыз керек деп. Анан аларды туурап биз дагы анан ошол биздин комитет дейбиз эми, ошол мектептеги кыздар комитети өзгөчө бир катуу тарбия көргөзүшүбүз кыздарга. Антпегиле, минтпегиле, анан кийин тиги кыз тиги менен сүйлөшүп атыптыр, бул кыз муну менен сүйлөшүп атыптыр, бул кыз минтип тигини чакырыптыр, анан тияка алып кетиптир, анан ала качып кетет деген ал кезде дагы көп болчу да. Анан ошондой болуп калбасын деген нерсени анан ата энебиз да кулагыбызга куят, мугалимдер да кулагыбызга куят. Анан өзүм кыздар советинин председатели болсом, андай жолго такыр барбаптырмын. Мен азыр ойлосом, ошол окуучулук, балалык кездеги сүйүү дегенди мен башыман өткөрбөптүрмүн азыр ойлоп көрсөм. Мырзаларга караганда айымдар өзгөрүп турганды каалайбыз да. Сиздеги өзгөрүү кайсы убакытта болду? Кайсыл жагынан? Эң алгач, мисалы, дикторлук жагынан болобу же жакшы окуп, дагы да жогору, же болбосо сынактар ошол эле. Эми өтө деле момундай чоң өзгөрүүлөр болгон жок, эми баары орду менен, убагы менен болуп келди десем болот. Бирок эң эле чоң өзгөрүү, эң эле чоң жолумдагы бурулуш ошол мен ошо бала кезде эңсеген, бала кезде күткөн, бала кезде баягы менин оюмдагы ай, күн, жылдыз деп жүргөн адамдардын катарына кошулуп иштеп калыш мен үчүн эң чоң бурулуш, эң чоң өзгөрүү болгон да. Мен ошол бала кезде абдан ушул телевизор деген ал кезде жок болчу да. Биздин убагыбызда телевизор деген чанда гана үйдө болчу. Анан кийин биздин атабыз абдан бир ошо балдарга өзгөчө маани берип, балдардын өсүүсүнө, билим алуусуна абдан далалат кылды да. Ошо папашабыз. Анан кийин ушул жаңылыктар болуп атат азыр. Телевизор деген чыгыптыр. Ошо телевизорду барып мен алып келишим керек деп, ал кезде Фрунзе шаарында, айылдарда жок телевизор. Анан Фрунзеге келди телевизор алып келем деп. Ошол телевизорду анан кийин бир жума күттүк. Атабыз келет, телевизор алып келет деп, уктаган жок бизде, уйку жок бизде. Анан кийин жол карап отурабыз. Качан келет, качан автобустарда чоң жана мындай кичинекей мындай эмелер автобустар болот эмес беле. Ошол автобустарга улам бир келе аткан автобустан баягы качан ушул жерден түшүп калат экен деп күткөн аябай жаман экен. Эмне ушундай чыдамсыздык менен күттүк. Анан бир жума өткөндөн кийин анан кичинекей бир мындай снежок деген телевизор алып келди. Ал дагы эмне ак кара түстөгү кичинекей. Анан ошол ой бир бизге эле бул чоң жаңылык болуп, биздин алгачкы телевизорубуз бул биздин үйгө бир мындай чоң бир жакшы жаңылык алып келгендей болуп, бир өзгөчө орунда туруп төрөгө коюп алып, андан кийин ушунчалык бир ыраазы болуп карайбыз да. Анан кийин айылда деле көп мындай көптөрүнүкү жок болчу. Анан биздикине көп балдар келчү да. Биздикине балдар келип, анан кийин ошо баарыбыз чогуу отуруп, анан саат 6-да студия ачылат, студия ачылып программаларды окушат, дикторлор программаны окугандан кийин анан мультик көргөзөт да. Ошо мультикти көрөбүз деп демелеби, анан ошол мультиктин алдында баягы дикторлордун баягы көрүп, көзүбүз канып, бул Тамара эже турбай, бул Тамара Бакиева, бүгүн Роза Скельдинова чыгат, бүгүн Тамара Бакиева чыгат деп балардын расписаниясында билчүбүз да. Ошентип анан кийин биз аябай кубануу менен ошол бурулушту кабыл алганбыз. Эң сонун бир учур болгон да. Анан ошентип баягы көңүлүңө толуп, анан баягы дикторлордун баскан турганы, анан баягы эфирде алып баруусу, сүйлөгөн сөздөрү бир өзгөчө. Анын баар деген кулакка куюла берет экен, сага эсиңде кала берет экен, ошол атаңдын көрү ушундай болсом деген бир үмүт тилектериң
баары бир пайда болот экен. Анан мен ошондой боломун деп анан кийин баягы мектепте жүргөндө эле концерттерди өзүм алып барып, азыркы номурубузда Карамолдо Розовдун баланча күүсү же болбосо Токтогул Сатылгановдун чоң кербези комузчулар ансамбль ойнойт. Ал ансамбльдин көркөм жетекчиси Карымшак Белеков деп ушундай бир сонун жыргап айтып элечи, бир сонун учур экен да. Ошентип чыгып калчумун. Эч кимге ошол эмнегедир ошол алып баруучулукту мен мектепте эле баштаптырмын. Эми эң алгач сиз катышкан сынак тууралуу сөз кылсак, окуу жагынан болобу, сулуулук жагынан болобу? Кайсы сынак? Жашооңуздагы эң алгачкы сынак. Жашообузда. Жашообуздагы эми сынактар кандай десем, жашоодо баягы адам баласынын башынан көп нерселер өтө берет турбайбы? Жакшыларды өтөт экен, жамандарды өтөт экен дегендей. Анан баягы жакшылары баягы сөзсүз түрдө бул өйдө көтөрүлгөнүңө, анан кийин бул өзүнчө бир стимул болуп берет экен да. Жаманга баягы моюн сунуп, ой ушул жаман болуп калды деп отуруп мөгдүрөп калбаш керек экен да. Ушул жаманчылыкты жеңгенге ошончолук бир баягы бул сыноого туруштук беришибиз керек экен. Ар бир адамдын бул өзүнүн ички дүйнөсү деп коелучу. Өзүнүн жашоосундагы бир чоң ошол сыноолорду биз сөзсүз түрдө жакшы жагынан болсо дагы, жаман жагынан болсо дагы абдан бир татыктуу түрдө көтөрүп кетүү ар бирибиздин өзүбүздөн экен. Эң алгачкы кастинг тууралуу айтсаңыз, кандай катышып калдыңыз? Андан жыйынтык кандай болду? Сиздер азыр кастинг деп атпайсыңарбы? Ал кезде бизде конкурс деп айтылчу да. Конкурс, ой. Анан институт абдан жакшы бүттүм. Институтта дагы аябай көп иш-чаралардын бардыгын эле мен алып барчумун. Көп иш-чаралардын бардыгын. Ал институттагы ар жак бери жакка да көп чыктык. Ошо конкурстар мененчи. Анан ошол конкурстарда биздин институт дайыма биринчиликти алчу. Абдан мыкты студенттер эле да. Анан дайыма ошол конкурста биринчиликти алып, баягы институттар арасындагы. Анан бул баягы азарт болуп калат окшойт да. Бул жылы алдык биз, эмдиги жылда биз ушундай биринчи орунду бербешибиз керек эч кимге. Эч бир институтка бербешибиз керек деп. Анан студенттик жаз фестивалында да, ошол фестивалдардын барында биздин институт жалаң биринчи биз окуп жүргөндө биз биринчиликти такыр колдон чыгарган жокпуз. Ушунчалык намыскөй экенбиз деп атам. Кайсы конкурс болбосун, мен баарына катышып алыптырмын. Драм кружогуна да катышыптырмын. Берки комузчулар, ооз комузчуларга да катышыптырмын. Бийчилерге, анан кийин хор кружогу иши кылып эмне болсо ошонун баарына катышып алып, анан кийин ушунчалык бир намыс менен ана окууну да жакшы окуйбуз. Такыр аны окууну таштап койгон болбойт да. Ошонун бардыгына убактап биздин ошол студенттик кезибиз абдан бир жогорку деңгээлде өтүптүр десем болот да. Мен ошол учурду абдан кадимкидей сагынам, кадимкидей эстейм. Анан эми алгачкы конкурс ал эми жалпы да өзүмдүн башымдагы өткөн институт ошо бүтүп, жакшы бүттүм деп атпаймынбы? Бүтүп, анан дипломду колго алып, ата-энеңе барасың да. Ата-энеме баягы мына диплом алып келдим деп баягы каникулга кетип баратсам эле радиодо конкурс жарыяланып калды. Радиого дикторлор кабыл алынат. Бир аялдын үнү, кыздардын үнү керек болуп калды да. Анан кийин мен ушул конкурска катышышым керек. Мен радиодон мындай жөн гана кетип барат эле угуп калдым да, случайно. Анан ошол угуп калдым дагы, анан мен катышышым керек ошол конкурска деп эле ошол катыштым, бардым радиого. А мурда эле кичине жаштардын үнү программасын окуп коюп, анан бизге радио телевидение жакыныраак болду. Себеби деген мындай бардык иш-чараларда жанагы биз биринчиликти жеңип атканда ошолордун бардыгын чагылдырып турчу да, телевизорго тартып, радиодон сүйлөттүрүп, ошолордун бардыгын кандай жетишкендиктерибизди мындай даңазалап турушчу. Ошол себептүү мындай радиодон бардым, билем да кай жерге барыш керек экенин. Барып анан кийин мен конкурска катышайын деп келдим деп эле барсам, ал кезде Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер биздин Аблизим Ниязов деген
өтө бир жибектей созулган, ушунчалык бир жогорку деңгээлдеги маданияты, өзүнүн мындай интеллекти бир башкача адам эле да. Ошол Абризим Ниязов мени кабыл алып, анан конкурска жаздырып атышат да. Жаздырды, анан айтты, эми сизди биз жаздык, биринчи конкурс бул, биринчи туру. Ушул турдан өтсөңүз, биз болсо сизге телеграмма жиберебиз деди. Телеграмма жиберебиз, ошол телеграмма менен анан кайра келип экинчи конкурска, экинчи турга катышыңыз деп. Анан мен ошол эмне болот, өтөмбү өтпөймбү деген күнөм саноо менен эле кеттим да. Анан кетсем, бир күн ошол ата-энемдин жанында көлдө жүрсөм эле телеграмма келди. Биринчи баягы сынак, биринчи турдан өттүңүз, экинчи турга келесиз деп. Ой, сүйүнгөнүмдү айтпагыла. Мен де ошол алгачкы сүйүнүч, алгачкы бурулуш, алгачкы менин жашоомдогу бир сонун бир учурда ошол ата-энемдин кубанган, ата-энемдин сүйүнгөнүн айтпагыла. Менин балам ушу кызым ушундай бир элдик ишти аткарганга ушу жарап калды, элдик ишти жасайбы, элдик ишти аткарат экен деп сүйүнүп, анан экинчи турга келдим. Экинчи турга келгенде ал турдан дагы өттүм, Кудай буйрса, анан 3 тур менен өтүлүш керек болчу. Экинчи турдан өткөндөн кийин болду, эми сиздеки баардык комиссия эң жакшы баа менен кабыл алындыңыз. Ошондуктан сиз 3-чү турга катышпай эле болуп иштей бересиз деди. Андагы кубанычты айтпагыла. Бул балалык кездеги сүйүнүч, балалык кездеги оюңдагы нерсенин аткарылышы өзгөчө орунда турат экен да. Анан ошентип диктор болуп иштеп калдым. Эми диктор практикант кылып кабыл алышат да. Сразу эле диктор кылып кабыл алышчу эмес ал кезде. Диктор практикант кылып кабыл алышты дагы. Анан радиодо, мен радио аркылуу өттүм. Мен телеге өткөн жокмун, радиодо. Анан радиодо 3-чү программа деген болчу. Биринчи программа, экинчи программа, 3-чү программа стерео программа деп койчу. Жалаң эртеден кечке чейин классикалык чыгармаларды берчүбүз. Бул эң сонун экен да. Эң сонунда баягы классикалык чыгармаларга сугарылып, ошол жерде мен ушунча баягы ушул кандай бир симфонияны коебуз, андан кийин баягы ырларды, ал авторларды, чыгармалардын аттарын аташ тилиң сынат. А бул аттарды, бул чыгармалардын аттарын туура эмес айтып коюш чоң ката, уят нерсе болчу да. Ошондуктан ар бир композитордун атын, ар бир ошо композитордун чыгармаларынын аттарын ушунчалык бир кайра тилиң сыңа турган аттарды кайра кайталап, эфирден жаңылып калбасам экен деп ушунчалык далалат кылып, мага ошол стерео программа аябай чоң баягы жан дүйнөмө дагы бир жакшынакай бир музыкалар менен сугарылып, классикалык музыкалар менен. Экинчиси, анан ошол классикалык чыгармалардын аттарын, композиторлордун аттарын айтыш, анан мен кийинчерээк ошол угуп калам да, ушундай туура эмес айтып атса, ошол чоң композиторлорду, классикалык композиторлордун аттарын туура эмес айтып атса, кадимкидей ичим күйүп кетет да. Ушуну кайталап коюшса болмок, ушуну карап коюшса болмок экен деп туура эмес айткандар аябай көп да. Ошондуктан биздин акыбыз жок аларды туура эмес айтып, аларды элге туура эмес жеткирүү болбойт, мүмкүн эмес. Ошондуктан бул стерео программа мага чоң сабак берген, мага чоң ушул жан дүйнөмө дагы, өсүүмө дагы, ушул 3-чү радиодогу 3-чү программаны мен көп айтам. Ушул менин өсүшүмө өбөлгө болгон ушул 3-чү программа болчу. Эми айтсаңыз, радиону уктук, эми телеге келгенде эң биринчи камера, эң биринчи микрофон. Ошол радиодо 1 жыл иштедим. Ал эми баягы стерео программада эле кечке эле отуруп алган жокпуз. Анан кийин биринчи программага экинчи программа аралаштырып акырындык менен аралаштырды да. Ошондо анан кийин запистерибиз көп болот, көп программаларды жазчубуз. Анан ошол радио мага абдан баягы стерео программа эле эмес, ошо биринчи программа, экинчи программа абдан чоң бизге ошо сабак болот экен. Себеби деген өзүңдүн үнүңдү өзүң угуп, өзүңдүн катаңды өзүң аябай текшерип алат экенсиң да. Ошондуктан бул жери туура эмес болуп калат, мындай жерде мындай окуш керек турбайбы деп өзүңдүн катаңды өзүң таап, анан кийин аябай бир оңдогонго аракет кылат экенсиң да. Ошондуктан баягы радиодо аябай чоң сабак алыптырмын. Анан мен деген теледе дикторлор жетишпейт.
телеге дагы конкурс жарыяланып атат да. Жылыга конкурс жарыяланат. Анан узак мындай эмне деп коебуз, очередь деп коебуз, мындай катар тизилген жаштар келет. Эле карасам татынакай жигиттер, кыздар келет. А мен ойлой жүрчүмүн да, эмне үчүн буларды албайт? Эмне үчүн булар тетиги кыз аябай сулуу экен, тетиги кыз аябай татына кетесте мүчөлөр дагы аябай келишимдүү экен деп эле аларды карап өтөм да. Эмнеге алышпайт булар депчи. Көрсө, бул радио телевидениенин өзүнүн закону, өзүнүн талабы болот экен да. Ошол талаптарга жооп берсе гана алынат экен да. Анан кийин ошо мен дагы конкурс айтты, мен агайымчы телеге дикторлор жетпей атат. Ошол жака да барып конкурска катышып көрбөйсүңбү деп ошол Абылезим Ниязов агайыбыз айтты. Анан кийин эми барса барайын. Ал жаштардын программасын, жаштардын көрсөтүүлөрү бар болчу да ал жака да катышып коюп жүрчүмүн. Жөн жүргөн жокмун, ал радиодо иштеп атканда дагычы. Ошентип анан телеге бардым. Эми ошо телеге баргандагы биринчи записим, биринчи ошо конкурстук пробный деп коет. Ошол записке барганымды мен азыркы күнгө чейин эстеп алып, бир четен уялып да кетем да. Анан мени ошо конкурска жиберди агайыбыз. Сен бүгүн ошол жака барып катыш, бүгүн сенин ордуңа башка бир дикторлорду коелу деп. Анан кандай барышым керек, эмне кылып барышым керек деп. Аны эми жакшылап прическаны жасап, жакшылап бир өзүңдү мындай тыңыраак, жакшы көйнөктөрүңдү кийип алып бар деп үйрөтүп атат да агайыбызчы. Анан эми прическа жасаш керек экен. Баягы Роза эжелерди, Тамара эжелерди көрүп жүргөндөн кийин баштарында чоңураак, мындай бийигирээк прическа болот да деп. Анан кийин бир парикмахерскийге барып түшүп калып эле жанымда ошол өзүм менен чогуу бүткөн, ошол телевидение иштеп калган Зейнеп деген кыз бар. Ошо Зейнеп экөөбүз барып анан кийин бир парикмахерскийге барып анан чачымды жасаттым да. Анда чачым эмне калың, узун. Ошону биз жасабайбыз деди. Анан пожалуйста жасагыла деп эле жасаттырып атам да. Жасаттырсам бигудини ороп туруп анан кийин тиги сушилканын алдына коюп коюшту. Ал кургап, андан кийин прическа жасап, эми баягы башымда бир чөмөлө үйгөндөй эле болду. Чөмөлө үйгөндөй эле болуп калды. Анан баягы карасам эле бир укмуш өзүмдү уялып атам да. Анан акырын келип барсам эле Балташкаевич деген ошо башка режиссер. Ал кезде ошол Балташкаевич ой келе кой, отура кой деди. Анан отурсам эле ай кызым, алды прическаңды оңдобосоң болбойт го кызым, алды прическаны оңдотчу деп. Анан ошол Теленин деген парикмахерсалар бар экен, ошол жерге айтышты чачын оңдоп бергиле депчи. Анан алар болсо чачымды баягы тарап атышат, кайра башынан баштап прическа жасап, ошентип анан кийин башкача прическаны жасап анан кийинки алар эми билет да телевидениенин баягы экрандан. Ошентип анан кирип ошол конкурстан дагы өтүп кеткем. Ошондон баштап анан кийин теледиктор болуп калгам да. Бир жыл ошо радиодо иштегем. Жакшы. Эми айтсаңыз, өзүңүздүн купулуңузга толбой калган эң алгачкы эфириңиз. Кайталап көрчү элесиз өзүңүздүн эфирлериңизди? Эми мындай да, көпчүлүгүн биз живьем деп коебуз, мындай түз эфирде өткөрчүбүз. Себеби ал кезде өзүңөр билесиңер, техника жетишсиз. Өтө катаал, өтө татаал мезгилдин баарын биз иштедик, биз өткөрдүк башыбызданчы. Абдан татаал. Себеби бир эле студия бар. Анан малай студия деп коебуз, экинчи этажда бир кичинекей эле комната, ошол бөлмөдө ала тоон окуп калабыз кээде. Андагы кийин техникаларды койгонго орун жок деп аны да алып коюшту. Анан бир эле студияда калдык да чоң. Анан бул жакта эме кылабыз, ала тоо окуйбуз. Бул жакта болсо баягы социалисттик эмгектин баатырлары, баягы мелдеште жеңгендер, айыл апалардан келишет да. Анан биякта отурушат алар. Анан биз бүтөрүбүз менен аларды беришет. Анан кызыктарда толтура, ал айыл ападан келгендер эмне биздин түз эфирде экенибизди билбейт да. Анан ой бул жерде Жолдубай отурат. Ой Жолдубай деп түз эфирде отурса, ошо Жолдубай агай менен келип учурашып, биз менен учурашып кеткен канча убакыт болду дебейсиңерби. Анан ошо студиянын жетишсиздиги, ошол анан техникалардын жетишсиздиги бизди көп мындай артка тартчу. Бирок деген өзүбүздү ошол түз эфирде көбүрөөк өткөрүп, анан кээ бир ошол мындай эмелерде, программаларда жазчубуз. Жазганда да ошо түнү менен
кечи менен жазышыбыз. Ошого да кабагым кашым дебей барып, ошо биздин ишибиз ушул экен, биз ушуну кылышыбыз керек экен деп саатыбызды карап, убактыбызды карап, күн болуп кетти, түн болуп кетти дебей, ушунчалык бирлиги менен майрамга келип аткандагыдай иштептир бизде азыр ойлосомчу. Ушул эми азыркыдай карабайсыңар силерде, азыр могу ала тоону окуп атат, маңдайында суфлер менен окушат. Кандай сонун учур бул мезгил дегендей, могу светтер биздин глейген прожекторлор, ал болсо түз эфирде чарт этип баягы күйүп кеткен убактарында чочуп кетебиз. Ошондо дагы биз деген ошо чочуп кетип, качып кетпей, ошол эфирде отурчубуз. Антип мындай бир эч качан бир паника кылып, анан жер титиреп аткан учурда дагы биз ошол жерде меле эч нерсе билбегендей, болбогондой болуп отуруп берчүбүз. Көрдүңөрбү, бизде ошо талаптын катуу, тартип күчтүү болчу. Ошого баары бир моюн сунуп, баш ийип, биз ушунчалык бир өзүбүздү баягы ушундай болуш керек экен деген нерсени биз аябай катуу кармандык да. Тартип болгон жерде өсүп болот дегендей. Эми бурайын сөздү. Эң алгач сиздин жолдошуңуз менен таанышууңузду айтып бериңизчи. Ооба. Сиз теледе иштеп жүрдүңүз. Ал мырза сизди кайдан көрдү, кантип тааныштыңыздар? Эми мындай болот экен да, ага чейин деле аябай көптөрү баягы кыз болгондон кийин эми баягы бойго жеткен деген нерсе бар да, көп көз артуулар болот экен. Ал тургай ала качам деп далалат кылгандар да болот экен. Баягы 3-4 жолу менен ала качабыз деп аябай аракет кылышты да. 3-4 жолу. Анан ошолордун барына деген ушул мен айтам да, аябай эле кыйын экен депчи. Ошолордун бирөөнү дагы барып, ооба деп башымды ийип отуруп бербей, жок, мен деген буга турмушка чыкпайм. Мен азыр деген мен жакшы өзүмдүн жакшы көргөн, жүрөгүм сүйгөн, көңүлүм каалаган, анан адамга турмушка чыгышым керек деген биринчи план. Экинчиден, мен азыр болсо мынау ишим азыр жаңы баштадым. Ушул ишимди бир аз кичине ордуна коюп алышым керек деген адамдын өзүнүн мындай ички пландары болот экен да. Ошол нерселерди кармандым катуу эле. Ала качып кетип аткандардын баарына жок, андай болбойт деп үйүнө жеткизип, анан кийин отургузам деп аракет кылганда дагы отуруп мен аларга моюн сунуп баш берген жокмун. Себеби деген мен көңүлүм каалабаса кандай турмуш болот? Эмне үчүн мага айтышпайт? Эмне үчүн мени деген адам катары көрбөй, мал катары антип кеткен болбойт да. Анан ошон үчүн деген тияка жула тартып, бияка жула тартып кеткенди мен каалаган жокмун. Ошондуктан ошо айтып атпаймынбы, 3-4 жолу ала качуу болуп, ошол кезде мен эч кимисине баш бербей, кайра ошол келип, ошол өзүмдүн ишимди улантып, анан бул жолдошум менен менен өзүмдүн чогуу окуган кыз бар эле, чогуу окуган курсташым. Ошол курсташым аркылуу мындай жөн гана таанышып калганбыз. Мындай эле тааныштык да. Атайлап деле ушул жигит бар, ушул менен тааныштырабыз, ушул киши менен силер деген баш кошкула деген эч кандай сөз болгон эмес ал жерде. Жөн гана баягы ошол курсташымдын жеңесинин иниси болот экен. Алар чогуу иштегендер болуп эле, мындай бир жерде чогуу болуп калдык. Ошол жерден анан кийин көз түшүп калса керек да. Анан келгенде мен деле мен такыргандай оюм жок болду, чын-чынына келгенде. Мени баягы жактырып калыптыр, мени баягы ушул мени менен сүйлөшөт экен деген менин оюмда да болгон жок ал. Бирок кийин өзү кайра баягы келип, кайра баягы өзүнүн эми ички сырларын айта баштаганда мен түшүндүм, деп анан ойлонуп көрүш керек, ойлоноюн деген сөздөрдү айтып, анан жөнүнө кете бербейсиң да, туурабы? Анан бардык жагына маани берет экенсиң, карайт экенсиң, көрөт экенсиң, бирок абдан билимдүү, жогору интеллигенттүү, анан ушунчалык бир баягы анан мага ошол кылгандары, жасагандары абдан мага көңүлүмө толгон. Мен ошон үчүн гана бул адам менен турмуш курса болот экен деген бир жыйынтык чыгаргам да. Болбосо мен момдай сүйүп калып, анан күндөр түндөр уктабай калуу деп ушинтип бир аябай бир айткандарга мен кээде ойлоп коем да, сүйүү деген ушунчалык бийик, ушунчалык
акыл эсти жоготкончо сүйгөндөргө мен кээде ушу таң калам да ушундай да болобу деп. Бирок эми баягы балаңды сүйүү, энеңди сүйүү, атаңды сүйүү, сүйүүнүн ар кандай түрлөрү бар да, жаратылышты сүйүү. Мен ошол нерселерди көбүрөөк жактырат экенмин. Мен ошол табигатты аябай жакшы көрөт экем, сүйөт экем. Гүлдөрдү аябай жакшы сүйөт экем. Гүл дегенде мен жанымды берет экем да. Анан эми балдарды, неберелерди сүйүү, бул өзгөчө ордундагы сүйүүлөр экен да. Ошол анан баягы жакшы көрүп, мындай жактырып, анан деп мындай ошо топук тилеп, биздин ошо үй бүлө деген нерсе эми конечно бар дечи. Ошондой нерсе экен. Жолдошуңузга турмушка чыктыңыз. Андан кийин эң алгач келин болгон кезиңизди эске салсак. Бул кыз балдарга аябай эле оор. Кыз балдарга аябай эле оор. Бир үйдүн эркеси болуп жүрүп, эми баягы мени тайнебиз деп койчубуз. Аябай укмуш күчтүү мындай аял затынын мен ошолу айтар элем аябай эрдик кылган ушунчалык бир улуу адам. Колунан да бардык көөрүнөн төгүлгөн ишкер, уз. Анан кийин ошо үркүнгө өзүнүн ошол бала чакасынын баарын алып барып, ошол бир айылды алып барып, эч качан бирөөнө сатып ийбей, мөгдүрөп башын жерге салбай, ошол айылын кайра артты көздөй башытары аман түгөл баарын алып келип, ошо ордуна чок кайра айылдардан алып жашап калганда мен азыркы күнгө чейин бир жомоктогудай өзү айтып берчү да. Ошол кулагымда аябай сиңип, ошол бүгүнкү күнгө чейин ошо көкүрөгүмдө сакталат да. Анан мен айтам да, ушул адам баласынын мынабу эрдиги, бул да эрдик, мен эрдик деп айтам. Ошо бир айылды ошол үркүн деген ачарчылыкта, жокчулукта, кандай заар, каар турмушта бардыгын тең татынакка кылып алып барып кайра алып келгендин өзү чоңойрган баарын айтып отурса бир чоң сабак. Аны мен ошол бизге жүнтүтүп берип отуруп, анан кийин бизге баягы сайма сайдырып коюп, анан шырдак шырдырып коюп, ошону жомоктонтуп аябай айтып берчү да. Ошол бүгүнкүгө чейин баягы кино көрүп аткандай элес калтырат да ошолчу. Анан ошол жерде баягы жокчулуктун азабы да, балдардын бир ууч буудайга сатып атканын ошол тайнемдин өз оозунан угуп, мен ошого аябай таң калгам да, ушундай да болотпу деп. Анан кийин ошо айтып атат да, менин балдарым өңү түстүү, жакшы деп жанан кытайлар келишет дейт мондай. Кытайлар келатканда эле баягы жерден көйнөгүмдүн астына 2 кызы бар экен да. Көйнөгүмдүн астына 2 кызымды катагалам дейт. Алар татынакай чачтары тармал дейт. Анан өңдүү түстүү, анан алардын бетине баткактан шыбай коюп, көөдөн минтип шыбай коюп, этегимдин алдына сала коем. Алар дагы ошо билчү дейт. Алар кеткимейинче дымдары чыкпай, ошо этегимди астында басып отурар элем депчи. Анан алар кеткенден кийин анан кийин чыгып, жанымдагы мындайраак болгондор ошо бир ууч буудайга баласын сатканын көрүп дейт. Эми ошону айтып берсе, анан баягы ачка да баягы анан бир эле ууч деп анан бир ууч алат да минтип. Анан кийин чыркыратып баягы кытайлар баланы мондай тиги колтукка кысып алып кетип баратканын элестетсең, чыркырайт дейт, бала чыркырайт, эле чыркырайт. Ошол жерде отура албайсың дейт. Аларды карап отуруш мүмкүн эмес дейт да, жүрөгүң чыдабайт дейт. Ошондон кийин энеси ошо Кытай алып кетип бараткан баласы, чыркырап бараткан баласын көргөндө дейт, баягы ушул бир ууч буудай үчүн мен баламды бердимби деп, баягы буудайын жерге чачып дейт. Жер тытып ыйлап аткан эненин акыбалын элестетип көргүлөчү. Ушундай бир жомоктонтуп айтканда, баягы жерден бир сыйра ыйлап алчубуз, баласы чыркырап кетип баратканын көрчүбүз, энеси жер тытып атканын көрчүбүз. Ушунчалык бир башкача бир ушундай жан дүйнөбүздүн бардыгын ошо арнап бугуп, ошол ата энебизди аябай сөзмөр киши эле ошол айтып бергенде мен аябай айтып атпайм, бүгүнкүгө чейин эстеймин депчи. Бул да болсо баягы ошол тайнебизден өткөн, тайнебизден калган бизге берилген бир жакшы сапаттарды көп да. Мен ошон үчүн мен айтып атпайм, мен эч качан бир башымды ийип бир жерге барып, ооба, жок бул колумдан келбейт, бул колумдан эмне үчүн айтам мен дайыма. Адам баласынын колунан келбей турган эч нерсе жок. Колубуздан келет бардыгы. Биздин жоң гана жалкоолугубуз.
аны кадамды аттаттырбайт. Ошо жалкоолукту аттагандан кийин бардык нерсе өзүбүздүн колубузда, мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгы бар. Ошондуктан бардык нерсеге далалаткырып өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Эми ошол кыз балдарга чын эле кыйын эле болот экен. Ошол айтып атпаймынбы, жана тайнебиз мени деген абдан жакшы көрчү да. 4 кыздан кийин анан уул төрөлгөндө, анан мени деген көйнөкчөн төрөлгөн, мен ошо көйнөкчөн төрөлгөн экен да. Ак көйнөк кийип төрөлгөн кызым деп. Анан кийин менден кийин тиги эркек уул келип калды. Анан кийин бул мындан кийин уул келди, баягы май көтөн кыз деп коюшчу да. Анан канаттууга кактырбай, тумшуктууга чокуттурбай, бул касиеттүү кыз деп мени момтуп калкалап ушул күнгө чейин касиет тийбегиле бул балама деген жаман сөз угузбагыла деп ушу калкалап турчу да. Ошол себептүү анан мен баягы эркерээк болуп өстүм да. Эрке болуп, мен даже мектептеги балдарга дагы башка кыздарды кичине кол тийип уруп койсо, мен барып деген ошолорго эмнеге урасың сен, эмнеге минтесиң деп ошол балдарды кайра сабап койчумун. Эмнеге тиги кызды урасың, эмнеге тиги кызды минтип меткенге акың бар деп. Ушундай бир эрке өскөн, эркедир эмес эми бул деген баягы биздин ошо тайнебиздин, бизге болгон ошо тайнебизден өткөн нерсеси го дейм да. Анан кийин ошентип жүрүп чоңойбур. Анан бир күндө бир үйгө барып эле атаң тааныбаган жерге барып, ошолордун ырын-ырдап, сөзүн сүйлөп дегендей калыш бул кыз бала үчүн аябай эле оор болот экен. Оор болот. Анан ал үй бүлөнүн баягы жашоо шарты это бир, ошол үй бүлөнүн ошол барган жериңдин баягы мага окшоп, бизге окшоп ошо баланы тарбиялап, бизге окшоп баягы эркелетип өстүрүп, анан тиги жерге барып сен оокат кылып эле баягы минтеп метип калууга алар кандай карашат алар? Ошо келинсиңби, кыргыздардын бир кичинекей бир ошо түшүнбөстүк жайыбыз бар. Келинсиңби, кылышың керек. Келинсиңби, ушундай жасашың керек деген. Бирок деген баягы менен жолдошум эми баягы тууган арасында ар кандай нерселер боло берет экен да. Бирок жолдошум баягы Ленинградта окуп, орусча тарбияланып, орусча өсүп калгандыктан бул жолдошум эч кандай мындай телевизордо иштебейсиң, тигинтпейсиң, минтпейсиң деген ар кандай мындай тыюу салуулар, аркы беркилер болгон жок. Мен чындыгында эркин өзүмдү баягы кандай үйдө тарбияланып, кандай ошол талим тарбиясын алсам, ошондой эле өзүмдү эркин сезип эле жүрдүм дегендей да. Ошол эч кандай мындай тоскоол болуп, жолдошум сен тигини жасаба, муну жасаба, буга барба, тиге барба, муну телевизорду ташта деген болгон жок. Себеби деген ал киши билимдүү, маданияттуу адам да, ошондуктан аны эч кандай мага айткан жок. Эң алгачкы эне болгон кезиңизди эске алсак? Ооба. Адам баласына бул бала деген, баланын жыты деген өзгөчө орундагы нерсе да. Эне үчүн бул чоң бакыт. Чоң бакыт. Ошол баланын жытын жыттасам экен, ушу балалуу болсом экен, ушу баланы мен дагы артымда бир кызы, уулу деген нерсени айттырып, ошо жолдошуңа дагы ошол нерсени тартуулоо, бул деген эненин чоң бакытысы. Ошондуктан мен алгачкы ошол биринчи кызыбыз ошол кызыбыз төрөлгөндө бир өзгөчө бир ооба чоң сүйүнүч, чоң кубаныч болгон. Баланын жыты, баланын баягы ар бир көз карашы, ар бир мындай кыймыл аракети, анан кийин бул башкача нерсе да, өзгөчө нерсе. Бала болуу деген балалуу болуштун өзүндө бир бул мен айтар элем адам баласынын бир кандайдыр бир ушунчалык бир жан дүйнөсүнүн эргүүсү дагы эмнеси болсо да ошонун баардыгы ошо балага арналып калат экен. Рахмат. Эң алгачкы долбоордун эң алгачкы суроолору ушу менен соңуна чыкты. Эми кенен маектештик болот. Сизге биринчи суроом болсун. Телевиденияда сизге өчүшкөн адамдар болдубу? Бут тосуулар ошол эле. Эми мындайда бул чыгармачыл иште мүмкүн болгондур.
бирок менин алдыма келип эле бирөө бут тозуп эле анан мага жамандык кылып эле мындай бетиме айтып эле мындай мен көргөн жокмун, байкаган жокмун. Эми болсо болгондур баягы эми тиги бул минтип атат деген сөздөргө да мен ишенгим да келген эмес, ишенбеймин дагы. Бирок чыгармачылык адам болгондон кийин айтылат экен. Бирок мен сен мени тигинттиң, мен сени тигинттиң деп мен бирөө менен дагы барып мындай баягы тирешип, аны менен жаякташып, аны менен айтышып жок болгон жок. Жөн гана эми бир-экөө болду алдыма туруп мындай тоскоолдук болгондор. Бирок алар өздөрү эле мындай чыга беришти. Өздөрү эле чыгып кетишти. Мен аларга эч нерсе айткан жокмун. Анан бир жерден бири ошол бизди иштеген эжебиз аябай эле мага мындай сен ушинтип салып турсуң, сен минтип коюп турсуң деген анан таарынып мага ушундай бир өзүнүн кыялын көргөздү. Анан мен акырын гана айттым: эже, жүрүңүз, сиз кайдан эмнени уктуңуз, ошол нерсени деген мага айтыңыз, мен өзүм эле барып эле аны менен сүйлөшөйүн. Сиз антип мага деген таарына турган акыңыз жок. Мен сиз жөнүндө эч качан эч кимге эч нерсе дебеймин, идеген да эмесмин. Антип мени жөн гана каралаганыңарды токтотуңуз же жүрүңүз баралы десем. Анан кийин ошо түшүндү. Гүлшан Алтырам берекем кечирип койчу, эми ушул адам болгондон кийин ушинтип айтыла берет экен, тигинте берет экен, минте берет экен деген сөздөр болду. Бирок деген мен айттым, ал тургай дагы бир бизди менен чогуу иштеп калган эле такыр эле мындай мени менен сүйлөшпөйт, мени менен анан аны дагы айттым: ай бери келчи, эмне болду? Экөөбүз бармактайбыздан келгенбиз ушул жерге. Анан экөөбүз эми жаштарга үлгү болуп, баскан турганыбыздын баары кийинкилерге, муундарга бир сабак боло турган учурда эмне болдуң сен? Экөөбүз сен ар жакта карап, мен бер жакта карап, анан беттеше келген жерден саламыбыз түз болуп турса жакшы болбойт беле, бул туура эмес болуп атат го десем, акылыңдан ай, сен ушундай акылдуусуң, ушул кадамды сен биринчи аттап, мен эч нерсе кылган жокмун, кимге эмне деп мен мындай айттым ошонун баарын деген, сен мындай айтпайсыңбы мага? Жок, сен деген ушунчалык бир баягы бийик адамсың, сени мен жакшы билем, сени түшүнөм, просто эми ортодо боло берет экен, айтылгандарга эч качан ишенбегин. Айтылгандар айтыла берет, дей берет, бирок эч качан андай нерселерге баш берип, моюн берип, аларга жеңилип бербе. Сен кайра наоборот мага келсең болмок. Мага кел, айт. Анан бирок уш телевидениеде мен тигини менен урушуп, муну менен урушуп, анан кийин тигини менен жок. Себеби деген мен көп жерде айтамын, бизде ошо Бактыбек байке менен чогуу иштедик да. Экөөбүз ошо 43 жыл бирге иштедик. Ушул Бактыбек байкенин дагы бир жолу дагы бир киши менен серпилишип, бир киши менен сен мен дегенин уккан жокмун. Анан ошол бизди Бактыбек байке экөөбүздү бир башкача орунга коюшчу. Булар эч качан эч кимге жамандык кылбасак, эч качан эч кимди ушактабасак, эч кимди айтпасак, эч качан эч кимге тийишпесек, анан бизге алар деле ошондой мамиледе болушат экен. Биз дагы ошондой сый урматтын үстүндө жүрдүк. Биз да ошончолук бизге бир башкача көз караштар менен, башкача бир жакшы урмат, сый менен азыркы күнгө чейин ушу кабыл алып, азыркы күнгө чейин ушунчалык бир башкача орунда карашат да. Отурган кыз орун алат. Туруктуулук жөнүндө сүйлөшсөк, сиз үчүн туруктуулук, сиз азыр тилеге ушул убакытка чейин ушул даражага жетиш үчүн сизде туруктуулук басымдуураак окшойт. Ооба. Бул туруктуулук, ооба. Кээ бир адамдар бар да, бир күнү карасаң тигил жакта, бир күнү карасаң биякта, же болбосо бир күнү бирди сүйөт, бир күнү экинчисин сүйөт дегендейчи. Эми баягы ар бир адамдын мүнөзүнө жараша, ар кимдин ички дүйнөсүнө жараша болот экен да болчу. Бирок менде андай жок экен. Мен баягы түз эле жүрө берет экем дагы, мындай ары бери секиргенди билбейт экем. Бир багытта. Иә. Бир багытта. Бир багытта эле жүрө берет экем да. Анан ишке келгенде мен ушул ишти жан дүйнөм менен жакшы көрүп сүйдүм да. Бала кезден ушуну эңсеген, баягы кызматка жетип, ошо бала кезден баягы сүйдүм бул кесипти. Ошол сүйүү, баягы эфир, микрофон, камера деген нерсе ошол менен чогуу жашап калат экенсиң. Ошол сенин үйүң дагы болуп калат экен, ошол сенин сүйүүң да болуп калат экен, ошол сенин жүрөгүңдө орноп калган бир тумар сыяктуу эле нерсе болуп калат экен да. Анан кийин
өмір бойы болды баягы союз таркагандан кийин, дегенде ошо союз таркаганга чейин 90% көрсөтүүлөрдү ошо биз алып барчубуз. Бардыгын ала тоонда биз окучубуз. Баягы маданият, музыкасы, анын ичинен адабияты, анан кийин балдардын программасын баарын 90% көрсөтүүнү дээрлик биз алып барчубуз. Андан кийин союз тарагандан кийин редакция болуп бөлүнүп кетип эле, анан Бактыбек байке экөөбүз Арно концертине өтүп кеттик. Ала тоону баягы жаштар окусун, жаштарга берели деп элечи. Анан ошентип ушул союз тарагандан кийин бир топ ар жака чакыруулар, бер жака чакыруулар, ай жүргүлө эми болду, эми союз тарады, башкача жашоо болуп атат, башкача бир өзүңөрдүн деген оокатыңарды кылгыла деген эми болот ар жак бер жактан чыкканчы. Ошондо түйүнчөгүбүздү бир топ эле түйдүк, Бактыбек байке экөөбүзчө түйүп жакшы эле деген эми ооба кетебиз деп атсак, ошо биздин арызыбызды жазып, биздин ошо редакторубуз бар эле Зайнаши Жакара Күчүкова. Ал ije кетебиз, энише бүттү, кеттик деп эле Бактыбек байке экөөбүз оолугуп калабыз десе керек. Кайда кетесиңер? Мына сөйлөйчү жаздык, арыз жаздык, кетебиз десе келе деген тиги айтат да, ай силерди эл күтүп атса, эл ушу Бактыбек окусун, Гүлшан окусун деп силерди ушунчалык баягы чыдамсыздык менен күтүп, силерди сүйүп карап атса, анан ушу элди баягы урганым жок деп басып кеткениңер ушу адамгерчиликке жатабы? Эч качан кетпейсиңер деп эле баягы жазган арызыбызды тытып коет. Ошентип отуруп эле калып калганбыз. Бирок деген эми баягы Бактыбек байке айткандай, микрофон деген биз үчүн баягы оору болуп калган сыяктуу, бир сазга батып кеткен сыяктуу болуп эле биз ошол өмүр бою ушул микрофонсуз жашай албай эле өз ишиңди сүйүп, өз ишиңди баягы жан дилиңди берип атып эле, анан деп, бирок ошол бир жакшы жери ошол ишиңди жан дүйнөң менен сүйүп, ушунчалык бир өзүң аркылуу өткөрмөйүнчө ал көрүүчүлөргө такыр жетпейт, көрүүчүлөр сени кабыл албайт. Ошондуктан биз ошо Арнону, анын эмеси бар экен, жөнүн окуп коет да Арнону дегендер деле көп болду. Бирок ошол Арнону окуп атканда ар бир мүмкүн атасына жазат, же энесине арнайт. Ошол ар бир Арно бул биз үчүн чоң түйшүк, чоң баягы жүрөгүңдөн өткөрүп окуштун өзү бул чоң искусство, чоң мастерство. Себеби бул жерде мен жөн гана тигинин атасы экен, тигинин энеси экен деп кое албаймын. Себеби деген ошону мен өзүм ошол айтып атпаймынбы, жан дүйнөмдөн өткөрүп өзүмдүн энемди, өзүмдүн атамды ошолордун ата энесинин ордуна коюп туруп, ошо сүйүп туруп анан окубасам, ал элге жетпесе, анда мен эмнеге деген ал жерде отурушум керек, эмнеге окушум керек? Ошо элге жетиш керек, эл кабыл алыш керек, эл сенин деген жүрөгү менен сезиш керек, түйүш керек. Ошондо гана сенин баягы деп кичине баягы, билесиңерби, бул нерсе ошол окуп бүткөндөн кийин кадимкидей чарчанып каласың да. Бул энергияң кетип атат, сенин көп энергияң ошолго берилип атат. Мен аябай сүйүм, менин урматым, менин ушунчалык бир далалатым ошо жетсе экен деген бир аракет, ошол ар бир көрүүчүнүн жүрөгүнө барып тийгени, ошого кабыл алуусу мына менин жеңишим ошол. Антпесем мен жөн гана оозчунан окуп кое беребиз баарыбыз эле. Баарыбыз эле окуп кое беребиз. Бирок ошону жеткизе билүүнүн өзү бир чоң эмгек, мастерство. Чоң чыгармачылык. Арно концерт деп калды. Канчанчы жылдан баштап чыга баштады? Арно концерти негизи 30 жыл өмүр сүрдү Арно концерти. Ушул Арно концерти, бул Арно концертин деген мындай жактырбай коюш, бул Арно концертин мындай чекеге чыгарып коюш, Арно концертин жок кылып коюш мен туура эмес эле деймин да. Себеби бул азыр өзүңөр көрүп атасыңар, турмуш шартка байланыштуу көпчүлүгү атасын карылар үйүнө жеткизип коюп атат, энелерин карылар үйүнө жеткирип коюп атышат, ата энесине маани бербей атат, ата энесинин баягы кандайдыр бир багуусу туура эмес болуп калып атат деген нерседе, а бул Арно социалдык жактан көп маселени чече турган бир чоң программа болчу. Мына ошол карагылачы, бул атасын момундай сүйөт экен, атасын момундай сыйлайт экен, моуреке бир туугандарын момундай сыйлайт экен, бир туугандар ушунча жакшынакай мамиле кылат экен. Ай
эмне үчүн биз деген ошонто албайбыз деп кадимкидей ар кими ошол өзүнүн атасына, энесине тилек айтып, ошол атасын, энесин куттуктап коюштун өзү бул деген ошол алыскы айылдарда, алыскы райондордо төө мингизгендей, бир чоң машина мингизгендей деңгээлге жетип, өздөрүнчө булар ошол мени куттуктабадыбы, мени телевизордон көрдүңөрбү дешип, кадимкидей сүйүнүп калуусу бул ошол биздин баягы социалдык жактан бир көп маселени чечкендик болуп эсептелчү. Анан азыр мындай телевизорлор деле, телевидениелер деле, анан кийин радиолор деле, анан баягы каналдар да аябай көбөйүп кетпедиби? Мына ошого байланыштуу баягы билбейм, бул маселе жагына көп мындай маани берилбей калды болуш керек деп ойлойм да. Мүмкүн баягы эскирип кетти деген сыяктуу, бул мезгил өзү өттү, бул уже баягы модадан чыкты деген сыяктуу көз карашта каралып калды го деген ойда. Бирок дагы деле болсо эмнеге чыкпай калдыңар, эмне жоксуңар, эмнеге муну деген алып коюш керек деген көрүүчүлөрдүн бизге болгон суроо талаптары дагы деле көп болуп атат да. Ушу куттуктап берип коесузбу, эже, сиздин бир ооз айтканыңызды биз жакшы ушунчалык бир жүрөгүбүз менен кабыл алчу элек, сиздин куттуктооңуз биздиги үчүн майрам эле деген инсандарыбыз, көрүүчүлөрүбүз дагы деле көп. Ошондуктан эми Арно убагында чын эле ошол Ала тоодон дагы баягы соцопростор болот да. Ошондо деген биз бардык программаларды коюп туруп, анан кийин элге кадимкидей ошолордон кайсы көрсөтүүнүздөрү көбүрөөк баалайсыңар дегенде бардыгы тең Арно деп, Арно дайыма биринчи орунда болуп келчү. Ала тоо да калчу, башкалар да калчу, анан Арно деп ошо Арнону бийикке чыгарышып, Арнону биринчи орунга коюшчу. Мен ошого ыраазымын да. Азыр учурда жумушу токтоп калдыбы? Азыр эми Арно жок, Арно чыкпай калды. Арно кайра улантуу ойдо жокпу? Эми аны жетекчилик билбесе, биз эми баягы кандай десем, биз жумушубузду өзүбүздүн баягы эми Бактыбек байкеде жок, баягы Арнону алып бара турган. Сиз алып баруучу журналист катары айтсаңыз, сизден үйрөнөм деген жаштар барбы? Алып баруучулукту? Бул жаштар ого эле көп. Ошол мен азыр бардык жерде баягы жолугушуулар болуп турат. Өткөндө Арабаев атындагы институтта өзүнчө подкаст кылып, ал жакта дагы интервью берип келдим, алар менен да жолугуштук дегендей. Мына БГУнун студенттери дагы дайыма аларга барып дагы алар менен да жолугушуу өткөрүп турам. Мындай чакыруулар көп. Бирок менде азыр ошол убактымдын тардыгына байланыштуу көп жерде боло албай калып атам да. Убактым абдан тар меники. Кээде ошол убактыма өлчөп бычып гана баягы келип бербесем, ошо кичине бир аз мага азыр эмнегедир өзгөчө убакыт, башкача керек болуп турат да. Менин оюмча, журналист менен алып баруучунун айырмасы асма менен жердей деп ойлойм да. Алып баруучу мисалы эки сөздүн башын бириктирип сүйлөй алган адам баары эле алып баруучу боло алат. А бирок журналист адам окубаса журналист боло албайт. Сиздин оюңуз кандай ушуга? Ооба. Бул азыр баягы журналисттер, анан алып баруучулар деп экиге мындай эки көз караш менен карап атпайбызбы, экөөнү бөлүп. Бирок журналисттердин биздин учурда, мисалы үчүн дикторлор бизди кабыл алганда ар тараптуу. Биз болсок, мына Ала тоону да окучубуз. Музыкалык программалардын бардыгын алып барчубуз, эмне концерт болуш, ошолордун бардыгын биз алып барчубуз. Анан адабияттык көрсөтүүлөрдү бардыгын биз алып барчубуз. Таанышып коюңуздар деген музыкалык программалар, алардын бардыгы. Социалдык, экономикалык программалар, анын бардыгы. Балдар үчүн арда. Бул диктор ар тараптуу өнүгүш керек, ар тараптуу болуш керек деген мындай рамка деп коебузбу, эмне деп коебуз, ошондой нерсе болчу. Анан азыр болсо
мисалы үчүн Ала тоонун программасын окуп атышат, жаңылыктарды окуп атасыңар. Жаңылыктар менен эле чектелип калып атат. Көпчүлүк баягы журналисттер, алып баруучулар. Кээ бирөө болсо ошо музыкалык программалар менен эле чектелип калып атат. Мындай болбош керек деп ойлойм да мен. Ар тараптуу болуш керек, ар тараптуу өсүш керек, ар тараптуу өзүн көрсөтө алыш керек. Сен эмнеге жөндөмдүүсүң? Сен эмне кыла аласың? Сен эфирге чыгып эле суфлер менен Ала тоону окуп кою берен чектеле беришиң керек. Сен сахнага да чыгып, элдин алдына чыгып, татынакай концерттерди алып баргын, татынакай бир иш-чараларды алып баргын. Бул дагы сенин милдетиң, сенин баягы ишиң болуш керек. Ошондуктан мен ойлойм азырчы мындай журналист ооба жазат, өзүнүн оюн жакшынакай берет, айтат, баягы журналистчи. Алып баруучу болсо анын оюн, анын баягы жазгандарын элге жеткирет. Сен ошол алып баруучу, ошол журналисттин оюн кандай жеткизип атасың? Ушул маселе да. Журналист болсо көпчүлүгү ошол учурда аябай катуу далаат кылышты, журналист өзүнүн көрсөтүүсүн өзү алып барыш керек деп. Бирок баягы мындай да эфир деген интонация, дикция, үн, андан сырткары өзүнүн баягы эфирдеги маданияты, ушулардын баардыгын карап туруп анан эфирге чыгарчу. Азыр болсо журналисттер өзүбүздүн программабызды өзүбүз алып барабыз дейт дагы, ал журналисттин үнү барбы? Ал журналист бизди кандай кабыл алабыз эфирде? Ал журналист өзү абдан чыган, укмуш журналист, аябай билимдүү, бардыгын айта билет, дей билет. Бирок ошону көрүүчүлөрүбүз кандай кабыл алат? Анда тилинде дефект болсо, деп көпчүлүк бар да мындайчы журналисттерибиз. Бирок баарындай айта албайм эми. Анан үндөрү бир металлический үн болсо, же болсо балдардын үнү ондой болуп турса, аны кабыл ала албайт көрүүчү. Аны кабыл ала албайт. Биздин убагыбызда ошол металлический голос деп чаңкылдаган, баягы балка менен мээңе мык кагып аткандай үндөрдү эфирге такыр жолотчу эмес. Анан информацияны чыйпылдап чыккан, жана балдардын үнүнө окшоп чыккан үндөр менен такыр информация окутчу эмес. Анда деңгээл болуш керек. Сен бүт моуреке республикадагы болуп аткан жаңылыктарды сен татыктуу түрдө өзүнүн деңгээлинде элге жеткиришиң керек. Сен кичинекей балдардын үнүндөй болуп үнүң чыгып турса, сага ким ишенет? Ошол эле убакта сенин ички дүйнөң, интеллектиң, сенин деген эфирдеги маданиятың, сүйлөө маданиятың, интонацияң, дикцияң, үнүң бири-бирине баягы журулушуп, бири-бири менен айкалышып, анан кийин элге жетиш керек, көрүүчүлөргө жетиш керек. Журналист десе, ооба кыйын жазат журналист. Ооба, сонун жазат. Бирок ошону сен ошол деңгээлде өзүң жеткизе аласыңбы? Ошого сен жана мен айткан бардык нерсе барбы сенде? Ошону караш керек. Кээ бир журналисттер ошо биздин убагыбызда деле ошондой болду. Өзүбүздүкүн өзүбүз алып барабыз. Эмне үчүн жалаң эле дикторлор алып бара бериш керек деген бир чоң мындай топ мындай чыгып, ошол топ анан кийин дикторлорду жок кылгыла, дикторлорду жойгула деген нерсе болду да. Анан ооба ошондой дикторлордун баарын жоюп коюшту. Ооба, журналисттер өздөрү алып барат деп. Бирок Бактыбек Байкөкөбүздү гана алып калган да ошол учурда. Бактыбек Байкөкөбүздү гана алып калып, калгандардын бардыгын тең кыскартып коюшпадыбы? Сизге рахмат, убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн. Келиңиз эми көрүүчүлөр менен коштошуп алсаңыз. Көрүүчүлөргө болгон сөзүңүз. Ардактуу Жылдыз Тайм YouTube каналынын көрүүчүлөрү, бардыгыңыздарга ийгилик каалаймын. Бүгүн мен сиздер менен ушул маектешип, баарлашып, сиздердин кичинекей болсо дагы көңүлүңүздөрдү буруп, анан кийин убактыңыздарды алып, бир жакшынакай бир маек болду го деп ойлоймун. Рахмат сиздерге, ар бириңиздерге ден соолук, ийгилик, анан кийин эч качан жамандык көрбөңүздөр. Элибиз дайыма бейпилдикте, тынчтыкта өсүп өнүп, Кыргызстаныбыз гүлдөсүн. Рахмат сиздерге.
Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын эл артисти, даңк медалынын ээси Гүлшан Молдоева болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми сиздер менен мен Асыл Айбекова болдум. Аман болуңуздар.